Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Студияда мен Ибраим Нуракын уулу. Бүгүн биз 2017 жылдагы республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова жана финансы министринин орун басары Алмазбек Бакитаев. Кош келдиңиздер. Мына алгач талкуубузду баштаардан мурда ушул республикалык бюджет маселеси тармактык комитеттерде дагы талкууга алынган, ошону көрүп алып, анан кийин суроолорубузду берсек. 6% өсүштү биз камсыз кыла албайбыз. Экономикабыз 2,7-2,6% тегеретесинде эле болот жылдын этегине чейин деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол өкмөт тарабынан ошол бюджетти кайрадан параметрлерин карап чыгуу боюнча кечиктирип атканыңарга таң калып атам да. Мен биздин ушул өкмөттүн мүчөлөрүнөн сурайын дедим, өкүлдөрүнөн. Кимиси айтат, биз азыр ушул кризистин эң түбүнө түштүкпү же дагы болобу? Аткарылышыңар жок. Выпадение чоң. Бүгүнкү күнгө январь-августта 0,4% өстү дейсиңер да, жылдын аягы 2,7%-га чыгабыз дейсиңер. 8 айдын ичинде 1% болбосо, кантип 2,7%-га чыгасыңар? Элибиз, коомубуз бюджетте эмне болуп атканын өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер, өзгөчө социалдык сферада иштеп аткандар, алар баардыгын ачык билип туруш керек. Ошого карата эл ачыктыкты билгенден кийин, дефицитти көргөндөн кийин, ошого карата андан кийин өз окаттарын ар ким кылыш керек. Акыбал өтө начар. Шартын начар. Мектептерди тартырып келдим. Андан сырткары 70-80% бүтүп калган. Спорт залдарды, мектептерди айтып келебиз. Буларды жаңы мектепти кургандан көрү ошо 70-80% бүтүп калгандарды эмне үчүн сиздер ошол нерсени карабайсыздар? Мына 2017 жана жылдын республикалык бюджети 2018-2019 жылдарга божомол жөнүндө мына мыйзам долбоору парламентке келип түштү. Бирок депутаттар абдан катуу сын пикирлер менен кабыл алды. Себеби эмнеде? Мен биринчи айтып кетиш керек, эң негизги документ түшүп атат азырчы кароого. Мына өзүңүздөр билесиз, 2015 жылдын ноябрь-декабрь айында 16 жылдын бюджети келгенде шашылыш түрдө Жогорку Кеңеш кабыл алып бергенбиз. Анткени жаңы эле чакырылыш 6 чакырылыш өз ишин баштап, ошол жерде азыр алып бербесек кыйналып калабыз деп тест түрүндө алып бергенбиз. Бирок биз ошол жерден дагы айтканбыз, Каржы министрлигине, өкмөткө дагы 17 жылдын бюджети мындай кандайдыр бир сбалансированный болуш керек, жана дефицитиңерди азыраак кылып көрсөтүп, ошолордун баарын тең көп рекомендация берилгенде, бирок мына 17 жылдын бюджети келди, мындай эч бир өзгөрүү жок десек болот да. Анткени мындай негизги параметрлерин алсак, баягы эле дефицит, баягы эле жанагы киреше булактары азыраак, чыгаша булагы көп деген мааниде да. Аны ошондуктан мен ойлойм, биздин коллегаларыбыз дагы комитетте өтө көп мындай кызуу талкуу болуп атат. Мен ойлойм, азыр палатага келгенде, бүт комитеттерди өтүп, палатага келгенде бюджет бир нече аябай мындай бир кызуу талкуу болот го деген ойдомун. Алмазбек мырза, мына чын эле финансы министрлиги, өкмөт ошол өткөн жылдагы эле бюджетке 2 миллиард сом кошуп туруп эле, анан ошондой эле бюджетти бизге алып келиптир деген сөздөр мына парламенттин коридорлорунда жүрүп атат. Абдан катуу талкуу болот, катуу сын болот деп айтылып атат. Сиздер эмне дейсиздер? Чынында эле бир чоң өзгөрүү менен алып келдиңиздерби же былтыркы эле бюджетти мына 2017 жылга дагы өзгөрүүсүз 2 миллиард сом кошумча менен алып келдиңиздерби? Биринчиден, бюджеттик процесс бул мындай многоступенчатый процесс дейт муну. Биринчиден, бул экономика жараша бюджетте ошондой болот. Мына 16 жылдын бюджеттин, мына аз айтып кетти, ошо 31 декабрде указ президент менен бул мыйзам күчкө кирген. Ага чейин бир топ көп маселелер турган ошо экономиканын өсүшү боюнча. Мына азыр бюджеттин комитети айтып кетти. 8 айдын жыйынтыгы боюнча 0,4% реалдуу рост болду экономикабыздын. Туура динамиканы карасак, ошо рост эң жылдын аягында болот экен. Аны ошо менен биз азыр өзгөртүүнү ошо 2,9% деп өсүп болот деп болжолдоп атабыз. Негизги маселе азыр мына парламентте ушул бюджет былтыркы алып келинген бюджеттин толук аткарылбай калганы болобу, же болбосо келерки жылдагы жанагы божомол болобу? Кайсыл эң негизги маселе болуп калышы ыктымал? Себеби дегенде мына депутаттар сиздер региондорго барып атасыздар да, мектептин курулушу, социалдык объектилердин курулушу,
шайлоочуларга убада берип атасыздар, бирок ошол курулуштар толук аяктабай калса, албетте бул депутаттарды айыпташат. Туурабы, шайлоочулар. Бирок аткаруучулар мына өкмөт болуп атпайбы? Биз болсо регламент негизинде 2015-жылдын бюджетинин аткарылышын карайбыз. Албетте могу 9 айдын жыйынтыгын карайбыз. 16-жылда 9 айдын жыйынтыгы экономиканын өсүшүн же өспөшүн, ошол эле бюджетти кандай аткарып атабыз. Анан ошол жанагы 17-жылга кабыл алына турган бюджетти карайбыз. Бирде бир эме болуп атат да, биз мына же болбосо экономикабызды өстүрүшүбүз керек, жанагы киреше булактарын, же болбосо чыгымдарыбызды кыскартышыбыз керек. Башка жол жок. Аны биз ошон үчүн айтып атабыз. Келгиле карап көрөлүк. Максатыбыз бир да. Биз айткан жокпуз, буну каржылабагыла же муну карап көрөлүк. Приоритеттерди коелук, туура приоритеттерди. Анан жылдан жылга эле мындай кичине цифрларды менять этип эле келип атабыз. Бир чечкиндүү мындай бир подход жок болуп атат да, кардиналдуу. Ошондуктан биз суроолорду берип атабыз. Мына азыр министрликтин өкүлү айтып атпайбы, 9 ай боюнча 0,9% өсүш, анан кийин жылдын аягына чейин 2,7% дедиңиздер, туурабы? Ошол акыркы мына 3 айдын ичинде эле ушундай кескин өнүгүү болуп кетет, макроэкономикалык көрсөткүчтөр өзгөрүп кетет дегенге ишенесизби сиз? Мен ойлойм буга эч ким деле ишенбейт. Мен ойлойм азыр вот Алмаз мырза айтат го бизге жана 3 айдын ичинде ошол кандай өзгөрүүлөр болот, кайсы булактар түшөт, жанагы бүт эле дефицити жок, биз жылды аяктайбыз деп. Аны биз эми бул профессионал кишиден угушубуз керек. Өткөн жылы мына 22 миллиард сомдук дефицит менен бекиттирбедиңиздер эми республикалык бюджетти. Ошол дефицит толугу менен камтылабы азыр? Кандай болот? Эми 3 айдын ичинде чын эле эмне кайсы тармак өнүгөт? Эми айтып кетишим биздин бюджетибиз социально ориентирован деп коебуз. Эң башынан баштап эле. Мында бүгүнкү күндө карасак, биздин киреше булактарыбыз толугу менен чыгыша жагысы жаап атат. Бүгүнкү мында айлык, коммуналка жана министрликтердин чыгымдарын. А бирок чоң мында инвестициялык проекттерибиз бул өзүбүздүн күчүбүздөн жетпейт. Бүгүнкү күндө дефицит деген бул инвестиционный дефицит деп коюшубуз керек. Мына бюджет 17 жылдын 23 миллиард деп алып келатабыз. Биздин киреше жагыбыз 116 миллиард болсо, 113 миллиард болсо өзүбүздүн киреше жагыбыз. Чыгышыбыз 116. Ошол жерде чындык мындай реалдуу дефицитибиз, текущий дефицит деп койсок 3 миллиард. Калган баары 17 миллиард деген бул болсо инвестиционный. Сырттан келген кредитке биз жана жолдорду, энергосекторду, айыл чарбаны ошол жерге эле жумшаттырып атабыз. Ошондуктан дефицит жабылат же жабылбайт деген маселе биякта турган жок. Дефицит жабылат. Биз анткени баарын баланстап алып келебиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо 3 айдын ичинде кандай эмне жабабыз деген биз түз айтабыз. Социалдык чыгымдарыбызды толугу менен жабабыз. Дефицит бул пландаштырылган дефицит өткөн жылы фактылай 6 миллиард болду кассовый дефицит. 1,5% ички продукция. Быйыл ошо 4,5 деп атабыз, андан да кичине азыраак болот. Фактылай болгондо. Ошондуктан бизди бүгүнкү аябай орчундуу маселе бул инвестициялык жагы бюджетибиз. Берде айтып кетчү нерсе туура, жана биз бирок биздин бюджетибиз мындай болуп атпайбы? Азыр Алмаз мырза дагы айтып атат. Өзүбүз эле жанагы бюджет проедание деп коет го, бирок өнүгүшүбүз дагы керек да, жолдор дагы салыныш керек, ошол эле капитал мектептер деле салыныш керек. Башка бир мындай өнүгүү жолуна түшүп, ошолордун баары тең каралыш керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, келгиле ошол эле өнүгүү бюджетти, ошол жанагы бюджет развития, ошону деле өзүбүздүн булактарыбыздан издейлик. Жанагы внешний эмелерди, инвестицияларды күтпөйчү. Ага биз жанагы мен айтып кеткен ошол эле жанагы мамлекеттик башкаруу системаны толугу менен карап чыгып, оптимизацияга барышыбыз керек. Чыгымдарды кыскартышыбыз керек. Кээ бир нерселер балким керектүү нерсе, бирок азыр ушундай острый дефицит болуп атканда, келгиле тиякты карабайлы, бүгүндөн баштап ошо 20%га ошо өзүбүздүн чыгымдарыбызды кыскарталы. Кийинки суроомду берерден мурда бир цифраны тактап алайын, бир сандарды тактап алайын. 2017 жылга республикалык бюджеттин киреше бөлүгү канча болот, чыгашасы канча болот, анан тиги таңсыктык же болсо бюджеттик дефицит канча болот? Бул алда айтып коюшум керек. Мына бүгүнкү күндө инвестиция жетпей жатат экен, мына айтып коюшум керек. Быйыл Оновой ипподром, жол баары бюджеттин эсебинен турулуп атат. Инвестиция жактан эмес. Ошондон бул биринчи кадам ошо бюджеттен табып ошо булактарды жөнөттүк. Анан бир нерсе, принципиалдуу нерсе бар. Бул салык кирешелер, бул айтканда бул постоянный доход деп коет. Аны постоянный доходу биз ошо социалдык жакка тармакка жөнөтөбүз. Развой жана приватизация.
эмне кандай бир объекти сатылса, ошол разовый келген аны жөн эле жана социалдык чыгымдарга эмес, бул как раз таки ушу инвестиционный жана основной фонд алып келе турган проекттерге жумшатыш керек. Бүгүнкү күндө бул уже мунул ипподром менен жол болуп атат. Анан 17 жылдын айтып кеткен параметрлер. Мына киреше жагыбыз 126 миллиард 800 миллион сом каралып атат. Жана чыгыша жагыбыз 161 миллиард сом. Ошо менен дефицит болсо 23 миллиард 300 миллион сом. Мунун ичинен сырткы киришелер жана мамлекеттик инвестиция программа боюнча 29,5 миллиард сом. Бул бар ошо дефицитке влиять турган түздөн-түз көлөмдөрдө ошол сырткы. Бул аткарыла турган бюджетпи? Бул бюджет мына азап келген, чын айтканда, бул проекттер өзү ичинде рисктер көп. Анткени кредитти займсын кылганда биз кредит соглашение кол коюшубуз керек. Анан ошо ратификация жогорку кеңешке келет. Ушул процедура чын айтканда бүгүнкү күндө кичине узарып кетип атат. Болот мындай бул кредит соглашение бюджетке киргизип алып, ратификация жогорку кеңеште, анан өкмөттө ошо процедурасы бар, узарып кеткенде ошо аткарып алышы да мүмкүн. Экинчи жагы исполнительный агентстволор, бул министерстволор. Анын освоениясы кандай болот? Биз Минфин болсо толугу менен заявкаларды топтоп республиканский бюджетке көрсөтөбүз. Анын бүгүнкү күндөн баштап иштеп баштаган ошол фактылар болот. Ошол жактан освоение бул жылдын аягында билинет да. Киреше чыгымдар бул аткарылуу жагы туура бул аткарылат. Мына депутаттар сиздерге былтыр эле эскертүү берген да, биз өлкөнүн ичинде эле эмес, сырткы факторлор дагы таасир берген экономикалык оор абалда турабыз, үнөмдөөгө баралы. Жанагы айтып аткан бюджетиңиздерди толук аткаруу мүмкүн эмес. Айтып аткан жанагы макроэкономикалык көрсөткүчтөр ошондой болбой калышы мүмкүн деп эле былтыр ошол рисктердин баардыгын, тобокелчиликтердин баардыгын сиздерге атап берген эле да, бирок тилекке каршы мына жылдын аягында ошолордун көбү туура келип атат. Анан 2016 жылы мына салыктан 13 миллиард түшпөй калыптыр. Бажыдан болсо 2 миллиард сомдон ашык бажы салыктарынан 2 миллиард сомдон ашык түшпөй калыптыр деп атат. Бул эмнеден улам болду? Мен бул санды кичине тактап коеюн. Бул 13 миллиард, 2 миллиард деген бул азырынча такталган эмес. Бүгүнкү күндө ошол чыгымдар киреше жагыбызды муну салык кызматы аркылуу пландарды биз жеткизгенде бүгүнкү күндө бар, тобокелчиликтер бар. Ошо кече өкмөттүн отурумунда бул өзгөртүүлөрдү бюджетке карашты. Ошо салык аркылуу 6 миллиард 300 миллион сом бул планды азайттык. Жана бажы кызматынан азайткан эмес пландарды. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин киреше жагы, салык жагы 6 миллиард 300 миллион сомго азайып атат. Бул факт. Бул эч кандай 13 миллиард деген мындай сан жок. 6 миллиард. Ошондой эле бажы төлөмдөрүнөн дагы мына Евразия экономикалык биримдигинен түшө турган каражат дагы кескин азайды, күтүлгөндөй болбой калды деген маалыматтар чынбы? Чын. Анткени мына жарым жылдын ичинден ошо импорттук объем ЕСтин 21,5% түшүп кетти. Ошондон бул түздөн-түз ошо бизге таасир берип, биздин жана көлөмүбүзгө мындай пландаштырган аз болду. Бүгүнкү күндө мына 8 айдын жыйынтыгы боюнча 1 миллиард сом ушул түшпөй калган. Бирок ошо бажы кызматы аркылуу кошумча башка булактарды изилдеп, бүгүнкү күндө ушул выпадениени жаба турган өзүнүн шарттарды биз түздүк. Мына өкмөт ошо былтыркы сиздер бекиткен бюджетти эптеп-септеп мындай аткарганын айтып атат. Кээ бир мына түшпөй калган кемчиликтер дагы болуптур, туурабы? Акча түшпөй калган мамлекеттик бюджетке. Ал эми мисалы сиздер мына парламентке зыян келтире турган кадамдарга баргансыздар да, республика ата журт. Мисалы ошо парламенттердин чыгымдарын кыскарталы, анан кийин ушул парламенттин үлгүсү менен, өрнөгү менен башка бүт бардык өкмөттүк жанагы министрликтер дагы, тармактар дагы кыскартсын, чыгымдарды кыскартсын деп бир ошондой бир демилге баштап парламенттин чыгымдарын мындай кыскартып салдыңыздар эле да. Көптөгөн ошол өзүңүздөрдүн эле кесиптештер каршы болгонуна карабастан. Ошондой кадам өзүн өзү актадыбы? Мисалы сиздердин өрнөк менен, сиздердин ошондой бир демилге менен чыгымдар кыскарып калдыбы? Туура айтасыз. Мына 1 жыл мурун биз өзүбүз үлгү бололук деп парламент ошондой кадамга бардык.
ошонун айынан парламент жаман иштеп калды деп биз айта албайбыз. Ошол маалда ар кандай эмелер болду, бул парламентаризмге зыян келтирет же дагы бир эмеге деп. Мына мен бүгүн айта алам. Мен ойлойм, ошол кадамга барганыбыздын эч бир мындай жаман эмеси болгон жок. Биз иштеп атабыз, дагы деле иштейбиз. Бирок мен ойлойм, эң көп суроо ошол жерде бюджетти карап атканда депутаттар өкмөткө берет. Силер болсо кандай кадамга барган? Ошондо премьер-министрге суроо бергенде, силер өкмөт кандай эмелерди көрөсүңөр, чараларды көрөсүңөр десе, айтып аткан мына биз там 13 машина кыскартабыз, анан эми бул мындайча айтканда күлкүгө эле туура келген эме да. Биз болсо жана мен айтып аткан олуттуу бир кадамдарды айтып атабыз. Биз айтып атабыз, келгиле жанагы оптимизация госуправления жасайлык. Функциональный анализ кылыптыр жанагы эсептөө палатасы. Канча министерство болуш керек биздин мамлекетке, кайсынысы канча, ар бир министрликте ошол эле Минфин менен Минэкономикада дублирующий отделдер бар экен. Ошол эле жана ГЧП отделдери, жана государственное частное партнерство. Эмне ГЧП өнүгүп кетти, бир дагы мындай чоң проектибиз жок. Минфинде дагы, Минэкономдо дагы адистер бар экен, ошол тармак менен иштеген. Ошондой көп дублирующий функцияларды алып коелук. Ошондой олуттуу бир кадамдарга баралык деп биз ошону айтып атабыз. Анан жанагы бир статьядан кичине алып коюш, же транспортты кыскартып коюш кеп анда эмес да. Биз ошол эле здравоохранение, жанагы саламаттык сактоо тармагында биз айтып атабыз, мына жанагы элдин баары эле айтып атпайбы, жана параллельный финансирование, жана тияка акча берип атабыз, эч бир мындай бесплатный медицина бүгүн жок. Келгиле ошол жерде реформа жасайлык. Бүгүн ошол эле больницаларды мына автономияга өткөрөлүк. Ошол эле жанагы медициналык камсыздоону өнүктүрөлүк. Жолдорун иштейлик, кээ бир чыгымдарды кыскарталык, жанагы аутсорсингке берелик. Биз ошондой кадамдарды күтүп атабыз, өкмөттүн ошондой сунуштарды күтүп атабыз. Кеп мындай эмес, келгиле 20%-га кыскартып коелук, анан ошондон бирдем өзгөрүп кетет деп. Системаны өзгөртөлүк деп атабыз, көз карашты толугу менен. Ошол система көз карашы өзгөрдүбү? Себеби дегенде депутат Искендер Матраимов мына министр, каржы министрине айтпадыбы? Ушул кыскартууга баруунун ордуна кайрадан финанс министри өзүнүн чыгымдарын көбөйтүп алыптыр. Силер эмнеге мындай бардыңар деп суроо койду да. Жооп бердиңиздерби? Жооп бердик. 17 жылдын бюджети Минфиндин сметасы көбөйгөн себеби анткени мына бюджетный кодекс 1 январдан баштап ишке ашат. Ошондуктан атайын каражат деген өзүнчө башкача көз караш болду. Бул атайын каражаттар эми функцияга кирбеген министрликтарга бул бюджеттин киреше жагына кирет. Анан адекваттуулук ушул финансирование ачылат ушул министрликтарга. Бул көбөйгөн себеби ушул атайын каражаттан эле Минфинден. Калган мындай атайын каражат бул жана корголгон статьяларда. Жок, бул сметага биз азырынча көрсөттүк, анын болсо чыгымдарын өзүнчө башка статьялар менен ырастайбыз да. Мына былтыр жыл соңунда финанс министрлиги жанагы дайвинг боюнча жабдууларды, анан ошондой эле планшеттерге конкурс жарыялап жиберип, аябай массалык маалымат каражаттарында чоң чууга айланды эле. Мисалы жогорку кеңеш ошол чыгымдарын кыскартып атса, финанс министрлиги ушундай кадамдарга барып атат деп. Сиздер ушул чыгымдарга, республикалык бюджетке жооп берген министрлик катары өкмөттүн жыйындарында ушул чыгымдарды кыскартуу жөнүндө маселелерди көтөрдүңүздөрбү негизи? Эмне жасалды? Эми ушул дайвинг жөнүндө мында бир кичине мында точка коюшубуз керек да, чын айткандачы. Бүгүнкү күндө силер билесиз, мына сентябрь айында Иссык-Кульский игры болгон. Аерде болсо министрликтер баары катышат. Министрликтин ичинде спортивный обществолор бар. Спортко катышат. Мына жогорку кеңеште эле өзүнүн командасы бар. Бул чыгым болот. Бул өзүбүздүн жана работниктерге ошо караштыруу. Жана дайвинг деген бул ошибка болуп кеткен да, мындай электронный закупкада ошол жерин базалап калыптыр дайвинг депчи. Бул дайвинг эмес эле, чын айтканда. Бул просто аренда плавательный бассейни болгон, чын айтканда, ошол жерде. Экинчиден планшет дейбиз. Биз 2 планшет алайын дегенбиз. Минфинде 280 адам иштейт. 5 замминистр бар. Ошо 2 планшет, мына бүгүнкү күндө мына менде планшет бул. Тигил планшет эң акыркы модернизированный технология жараша бүгүнкү күндө аябай компьютер планшет эмес, чын айтканда. Аны да чут чыгара берди. Ал керек нерселер, чын айтканда. Анан мына кыскартуу боюнча бүгүнкү күндө мына счетный палата менен чогуу караштырып, жана сверхнормативный запастар, анан жана расчетко келбеген чыгымдарды бүгүнкү күндө баарын тактап, растап, ошо акт негизинде счетный палата бүгүнкү күндө биз ошо кыскартууну жүргүзүп атабыз.
Негизи бул республикалык бюджет маселесин өкмөт эле бюджет маселесинде өкмөт эле жоопкерчиликтүү эмес да. Бул мыйзам боюнча парламенттеги оппозициялык фракциялар, анын ичинде Республика Ата Журт, Бирбол фракциялары жооптуу да. Ошолор көзөмөлдөп, ошолор мына жылдын ичинде жыл бою айтып туруш керек да, кандай кемчилик кетип атканын да. Мисалы сиздер ошол кандай көзөмөлдөй алдыңыздар ушул тармакты? Эми биринчиден айтып кетиш керек, ошол Республика Ата Журт саны менен алганда экинчи чоң партия болуп атат азыркы парламентте. Бирок ошого карабастан бюджет комитети бизге тийген эмес, эми ал өзүнчө бир тема. Бирок ошол эле комитетте биздин депутаттар, өкүлдөрүбүз бар. 4 депутат бар, 4 же 5 депутат бар. Алар дагы өз оюн комитетте бүт маселелер боюнча айтып жатат. Бирок мен айтып кетишим керек, мен жана башында айтпадымбы, 16 жылдын бюджети шашылыш түрдө алынып калды. Ошол эле биздин коллегаларыбыз парламенттеги келгиле карап берелик, иш токтоп калат деп. Азыр болсо мен дагы башка депутаттар да коллегаларыбызды чакырып кетелик. 17 жылдын бюджетин ийне жибине чейин карап чыгалык. Керек болсо азыр декабрдын аягына чейин үлгүрбөсөк, январда карайлык, февральда карайлык. Бирок мындай бир башкача принциптер менен жана биз айтып кеткен бүт эмелердин баарын тең камтып кетсин ошол бюджет. Биз болсо ошол дагы эле каржы министрлигинен, өкмөттөн өзгөрүүлөрдү күтүп атабыз да. Мисалы үчүн жанагы 23 миллиард болобу, 24 миллиард болобу, мына бюджет развития деп атат, эми ал инвестиция келбей калса, как будто бы эчтеке болбогонсуптай азыр мына Алмаз мырза айтып атпайбы? Биз айтып атабыз, ошол өнүгүү бюджети дагы болсун. Ошол жерден ички жанагы чыгымдарды ар бир министрликти карап чыгып, кыскартып, бирок капитальный эмелерге жанагы өнүгүү бюджетине кошуп алып келгиле деген талапты коебуз. Албетте бүгүнкү күнү жанагы мыйзам бар, об основных принципах бюджетного права. Ошол жерде так жазылып атат. Ар бир мамлекеттик мекеменин эмеси жетекчиси бюджетке жооп бериш керек. Өзүнүн бюджети болобу. Мен ойлойм, каржы министрлиги, өкмөт толугу менен ошол бюджетке, ошол эле жанагы таможнянын эмеси, руководитель салык инспекцияны дагы, алар дагы мына булар азыр айтып атат, кечээ өкмөттө биз кыскартып бердик, доход планды азайтып бердик деп. Келгиле сурайлык, эмне себептен азайыш керек? Жана көмүскө экономиканы биз жойдукпу? Канчалык жакшы иштеп атабыз? Бирок сиздер жооп бербейсиздер да. Сиздер көбүнчө баягы жүйөлөрдү, себептерди эле келтиресиздер да. Бир да жолу мисалы Кыргыз өкмөтүндө же болбосо финансы министрлигинде бир эксперт же болбосо министр же болбосо министрдин орун басары ушул бюджет биз божомолдогондой, биз убада бергендей аткарылбай калды деп отставкага кетип калганы, бир жоопкерчилик алганы болгон эмес да. Ошондой мисалы жоопкерчилик ичинде, министрликтин өзүнүн ичинде каралганбы? Мисалы курдегенде өзүңүздөрдүн эксперттерге ошондой тапшырма берилгенби? Эми функционалда караш керек. Министерство финансов кайсы функцияны аткарат? Анткени экономика боюнча Министерство экономики жооп берет. Өсүшүн жана салык саясаты Министерство экономикада. Кандай салык, кандай өсүшүн буну Министерство экономика чыгарып берет. Биз ошону своттоп, анан бул натуральный түрүндө мына цифра менен айлантырып алып келип атабыз. Ошондуктан салык киреше жагы толбой калды, бажет жагы толбой калды дегенде бул Министерство финансовдун түздөн түз мындай функциясы эмес болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошондуктан биз азыр айта албайбыз, анткени бул саясат бизде эмес, Минфинде эмес. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бүгүн бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Биз менен студиябызда маек курган Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова жана финансы министринин орун басары Алмазбек Бакитаев болду. Саламатта калыңыздар.